ЛТР каналында жаңылыктар маалымат кызматы, студияда мен Кубат Кубанычбек уулу. Саламатсыздарбы? Президент Сооронбай Жээнбеков Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө мамлекет башчылары эки тараптуу кыргыз-өзбек кызматташтык маселелерин талкуулашып, буга чейин жетишилген макулдашуулар боюнча позицияларын такташты жана ошондой эле эл алдыда боло турган турчу эл аралык көп тараптуу иш-чараларга катышуу маселелерин талкуулашты. Бүгүн жана 2-3 майда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Ошол себептен жергиликтүү калктын жана мекемелердин, ишканалардын, уюмдардын күч каражаттарын тартуу менен арыктарды, суу өткөрүү түтүктөрүн жана ошондой эле дренаждык түйүндөрдү тазалоо иш-чараларын жүргүзүү зарыл деп билдиришти ÖKM кызматынан. Бишкекте жаран 9 жашар жээнин колун байлап, унаа менен 20 метр аралыкка сүйрөткөн. Бул тууралуу күч түзүмдөрүнөн билдиришти. Маалыматка караганда 27 апрелде 1 май райондук милициясына Алтын Казык жаңы конушунда баланы сабап жатат деген маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге милиция барып териштирүү ишин жүргүзгөн. Алдын ала алынган маалыматка ылайык 2010-жылы туулган баланы чоң энесинин үйүнөн акча уурдагандыгы үчүн жакын тууганы БС аттуу жаран кармап алган. Ал жээнин тарбиялоо максатында колун байлап унаасы менен сүйрөткөн. Жабырлануучуну милиция 3-балдар ооруканасына алып келишкен. Учурда ал нейрохирургия бөлүмүндө дарыланууда. Баланын энеси Орусияда иштеп жүрөт деп жазылат маалыматта. Чүй облусуна караштуу Сокулук райондук ички иштер кызматкери Новопавловка айылындагы дүкөндү тонууга аракет кылган шектүүлөрдү кармады. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыктан билдиришти. Маалыматка караганда өспүрүмдөн бири дүкөндүн кичинекей терезесине кыпчылып калган. Кармалгандардын бири 16 жаштагы аты жана 15 жаштагы аты аттуу болуп чыкты. Милиция алардын башка кылмыштарга тиешеси барбы же жоктугун аныктоодо. Тоо аянтында Бишкек шаарынын 141 жылдыгын белгилөө салтанатында адашып кеткен 14 бала ата-энесине кайтарылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. 29 апрелде кечке жуук башталган иш-чара дээрлик түнкү 11ге чейин уланды. Ага жергиликтүү жана чет элдик ырчылар катышты. Шаар күнүн майрамдоо үчүн аянтта миңдей милиция кызматкери коомдук тартипке көз салып, тез жардам жана өрт өчүрүү кызматтары да нөөмөттө болду. Бишкек шаарынын майрамы өткөндөн кийин Ала Тоо аянтында дээрлик таштанды болгон эмес. Майрамдоо учурунда тазалык ишканасынын жумушчулары таңдан кечке чейин нөөмөттө болушкан. Таштанды чыгарууга 60 адам, 7 атайын техника чыккан. Борбордук аянтка атайын таштанды челектер орнотулган. Ошондой эле чоң желим 40 контейнер жана 8 евро контейнер кошумча коюлган. Шаар боюнча тазалык ишканасынын бригадалары 6 тонна гана таштанды чыгарышкан. Ушул күнү шаардыктар жана борбордун меймандары таштандыны атайын челектерге ыргытышканын белгилеп коюуга болот. Улуттук баалуулуктарды сактайлы. Үй-бүлө аял менен эркектен гана түзүлүшү керек. Конституцияда жазылган эрежелерге дал келбеген принциптерге каршыбыз. Мындай пикирин Элет көйгөйү аттуу коомдук бирикменин жарандардын жана жарандык бирикмелердин дүйнөлүк лигасынын өкүлдөрү билдирип чыгышты. Алар укуктук экстремизмге жана батыштын жат көрүнүштөрүнө каршы. Мындай идеяларды жайылтууга коомдук жайларда уруксат берилбесин деген талап коюшууда. Ошондой эле атайын кайрылуу даярдашып, тиешелүү мамлекеттик органдарга жана президентке жолдошту. Кыргызстанда канча дипломатический корпустар болсо, дипломатик алакалар болсо, ошолордун баарына жиберилет жана ошондой эле мамлекет органдарына жана ошондой эле биздин ажыбызга, президентке жиберилет. ККМБ, НВД, прокуратура, сот жана ошондой эле жарандык уюмдарга жиберилет. Мына билгенде бул бир эмеде кагаз жүзүндө жана электрондук жана ошондой эле интернет маалымат булактарында да биз таратабыз да бул немесинде. Ар бир нерсе жеткириш үчүн да. Кыргыздын менталитетине туура келбеген нерсе жат көрүнүш. Биздин бул жашообузга мындай айткан таң булап келинген эле батыштын башка европалык сүйлүштөгү мамлекеттерден келген өзүнчө коом экен. Ошону токтотсун деген эме менен энелер коому, элет көйгөйү баардык карапайым эл келип атабыз.
Ош шаарында билим алып жаткан болочок дипломаттар менен Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрүнүн эл аралык байланыштар тармагында эмгектенген кызматкерлердин жолугушуусу өттү. Самалык өлкөбүздүн Тышкы иштер министрлигинин түзүлгөндүгүнүн 75 жылдыгына арналды. Анда кыргыз дипломатиялык кызматынын тарыхы, ага кызмат өтөгөн ардагер дипломаттардын сиңирген эмгеги жаштарга сабак катары тартууланды. Жолугушуу Ош мамлекеттик университетинин эл аралык байланыштар факультетинин жамааты тарабынан уюштурулуп, ага аймактагы Жалал Абад, Баткен университеттеринин илим катышып, дипломатиялык кызматтын тарых таржымалы тууралуу талкуу жүрдү. Муундарга Кыргызстан мамлекетинин эл аралык коомчулуктагы орду учурда ааламдашу алкагында Европа, чыгыш маданияттарынын таасирине нукура кыргыз маданияты идеологиясын сактап калуу, аны өркүндөтүү, өлкөнүн жана үрөп кызмат өтөөгө жаштарды үндөштү. Кыргызстандын тышкы саясатында компетенттүү заманбап кадрларды даярдап чыгаруу бул Ош мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелер факультетинин бул алдына койгон стратегиялык планы, миссиясы деп билебиз. Аны биздин профессордук окутуучулук курам 80-90% бул алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө стажировкаларда болуп келген компетенттүү кадрлар билим берип келет. Чет өлкөдөн келген, ошол эле Корея Республикасынан, араб өлкөлөрүнөн, Түркиядан келген атайын волонтерлор сабак берет. Ар бир элдин калыптанган баалуулуктары болот. Ал эми кыргыздын наркы, рухий байлык жана маданияты дүйнөнүн эч бир улутунда кайталанбайт. Ал таалим, тарбия, акыл-насаат жана философиялык өзгөчөлүгү менен айырмаланат. Ал эми ошол улуттук баалуулуктардан жаштардын кабары барбы? Кабарчыбыз жооп издеп көргөн. Кыргыз элинин үрп-адаттары, каада-салттары жана материалдык маданияты анын улуттук этностук өзгөчөлүктөрүн аныктайт. Аны ата-бабалар жазылбаган мурас катары муундан муунга сактап бүгүнкү күнгө чейин жеткиришкен. Бирок ал нарк дөөлөттөрдүн бизден кийинкилерге жетер жетпеси бүдөмүк. Анткени жаштардын улут баалуулуктарына айланган каада-салттарынан кабары жок. Сенчи кыргыздын кандай салттары? Кыргыздын каада-салттары кыз узатуу, келин алуу деген каада-салттары, Норуз майрамын өткөрүү. Кыз узатуу салты, ошондой эле тушоо той, бешик той. Я не знаю. Кандай каада-салт? Убак тартыш, ат чабыш, кыз ала качуу, кыз кумай. Алар улуттук оюндар эмеспи? Жок. Каада-салтпы? Кыргыздын каада-салттары кыз узатуу, ушул сыяктуу. Кыз узатуу, бешик той, тушоо кесүү. Кыргыз эли байыртадан колдонуп сактап келген жөрөлгөлөрүнүн адеп ахлактык жана таалим тарбиялык мааниси зор. Ал философиялык өзгөчөлүгү менен айырмаланып, дүйнөнүн эч бир улутунда кайталанбайт. Муну дүйнөлүк илим изилдөөчүлөр дагы танган эмес. Грек окумуштуусу Гумилев деген окумуштуулар. Булар айткан бүтүн Европага маданиятты, теңчилдикти, эркиндикти күн элдер алып келди деп. Күн элдери биздин ата-бабаларыбыз. Улуттук өзөктү сактоо жана жаштарга жайылтуу учурдун көйгөйлүү маселелеринен. Анткени кыргыз элинин нарк дөөлөттөрүн сактоо цивилизациянын алкагында башка нук менен бараткандай туюлууда. Ага бирдиктүү идеологиянын жоктугу, адамдардын моралдык эмес материалдык абалын жакшыртууга жетелеген турмуштук шарттар себеп болууда. Улуу кичүү муундардын баардыгы эле азыр ошол кандай жашоонун шарты керек, кантип жашайбыз, кандай жактан акча таап, байлыгыбызды же мүмкүнчүлүктү арттырабыз. Керек болсо жаштар кантип окуп билим ала алабыз. Себеби билимге, окууга умтулганга дагы кандайдыр бир материалдык каражаттар керек болот. Ошол үчүн жанагы маданий баалуулуктарды эске албай, улуу кичүүнүн мамилелерди эске албай, баардык эле адам дүңүнөн базар соодасына өтүп кеткен мезгил болуп калды. Адеп ыйманга өндөгөн каада-салттардын күнүмдүк турмуштан акырындык менен жуулушу көптөгөн жат көрүнүштөргө алып келет. Мындан улам бул багыттагы көйгөйлөрдү жоюу максатында акын, жазуучу, тарыхчылардын катышуусунда улуттук нарк, элдик педагогиканын казынасы аттуу тегерек стол болуп өттү. Негизги максаты бир резолюция кабыл алып, кыргыздын элинин, коомдун калыптанышына, өзүбүздүн улутубузга мүнөздүү сапаттарыбызды сактоо негизги жүйөлүү маселе болуп эсептелет. Бул биздин кыргыздын адамы кандай болуш керек, жигити кандай болуш керек, кыз келиндери кандай болуш керек, аксакалдарыбыз кандай болуш керек. Ошол түп нускалуулугубузду сактоо боюнча ошол биз белгилүү инсандар менен тегерек стол куруп, анан ушул бир коомго бир кайрылуу жасайлы деп отурабыз.
Хадистердин айтымында канткенде адам улуу адам болот деген улуу данышман Чыңгыз Айтматовдун накыл кеби өзүнө адеп, ыйман, ак көңүл, сабыр, калыс, мекенчил, эмгекчил сапаттарын камтыйт. Бул сапаттардын бардыгы жуурулушуп келип, башкага үлгү болчу адамдын сөлөкөтүн түзөт. Айтпөз Ыргакбек кызы, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек. Бул сааттарга алынган жаңылыктар түрмөгү дал ушундай болду. Биз менен бирге болуңуздар.